Бул жарандар өткөн жылы нааразычылыкка чыгып, Юнитранс курулуш компаниясы көп кабаттуу үйдү өз убагында бүтүрүп бере албай жатканын айтышкан. Алар үйдүн каражатын төлөп коюшкандан кийин курулуштун сапатына суроо жаралып, токтоп калганын белгилешкен. Андан бери 1 жыл убакыт өттү. Тилекке каршы аталган турак жайдын курулушу дагы деле бүтө элек. Ушу сентябрга бүтүрүп беребиз деген. Сентябрда да бүтпөдү. Жаңы жылга чейин деп сөз беришкен, жаңы жылда да бүтпөдү. Мына уже жаз келип алды. Жетекчиликке чалсаң албайт, кел десең келбейт. Мына жерде жителдерге келсе кагып силкет. Биринчи курулуп атканда биз келип материалдарын көргөбүз да, аябай жакшы кетип аткан. Анан кийин акырына келгенде ушинтишти да. Тасмадагы чогулгандар KG Group компаниясы келишимдерди толук аткарбай койгонун айтып даттанышкан. Компания үйдү бүтүргөнү менен коммуналдык кызматтарды улап бербей, кардарларын бир топ түйшүккө салган. Мына жигитче адам иштеп туруп чипремдиги менен жок. Чалсаң эле ана бүтүрөм, мына бүтүрөм. Мындай фактылар Ошто гана эмес, Борбор калаада дагы 10 топ саналат. Мисалы жакында эле дагы бир нааразы топ кайрылуу жасашты. Алар дагы бир нече жыл мурда сатып алган батирди курулуш компания ойдогудай курбай сапатсыз кылып койгонун айтышууда. Бул үйдү жашнакай кылып куруп берем деген, бирок даканса жашнакай кылган эмес. Эрте биздин акчабызды алган. Анан кийин атырында ушундай кылып бүтүрүп берип койду. Айла жоктон жашап атканбыз, бул жерде деле акчабызды берип койгондугубуз үчүн. Мынтип санай турган болсок, узун тизме түзүлөт. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдүн котлованы казылгандан тарта эле сатылып баштайт. Бирок батирге акча салган кардарлар кийинчерээк ойдогудай үйгө ээ боло албай жабыр тартып калган учурлар көбөйүүдө. Бул багытта арыз даттануулардын дагы саны арткан. Мындан улам өкмөт курулуп бүтө элек көп кабаттуу үйдөн батир сатууга тыюу салууну көздөп жатат. Эч кандай разница жок. Алар башында багылган ошо боюнча бүткөндө деле ошол менен сатып алышат да. Бирок алар бүтүрүп туруп сатыш керек да эме боюнча. Башында эметкенде кээ бирлери баягы эмелер качып кетип атышат, билесиңерби? Мисалы үчүн бүт эле үйгө эле акчаларды алып алып кийин бербей жүрбөйбү көпчүлүктөрү. Ошондой болушу мүмкүн да. Туура эмес да, бир качествосун карап, эмесин карап анан сатышсалар жакшы болмок. Мына көрүп атабыз го кырдаалды. Мына Түркияда болуп атат. Кечеги да катуу жертер силкинүү болуптур Тажикстан биз тарапта. Мен чоңолайдамын өзүм. Маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү курулуш компанияларынын жетекчилери менен өткөргөн жыйынында айтылган. Мында өкмөт жарандарды коргоо максатында үлүштүк куруу жөнүндө жобо иштеп жатат. Жобого ылайык курулуш компаниялары үйдүн пайдубалы түптөлө баштагандан тартып батирлерди сата албай калышат. Эми негизи өзү ошо үйдү бүтүрүп туруп, баары жогун ошо таскаланы бүтүрүп туруп анан саткан жакшы да элге. Көзүң менен көрүп туруп алганың жакшы. Ошон үчүн ошо бүтүрүп саткан жакшы да. Бирок сал арзан кылып саткан жакшы. Мен котлованы бүтсө, анан алса жакшы болот деп ойлойм. Сабап эми ишеничтүү болот да, ким алса ham кирип жашаса ham коркпай жашайт. Туурабы? Землетрясение башкадан. Анткен менен көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары мындай жобону иштешине каршы пикирде. Бул тыюу салуудан кийин айрым курулуш компаниялар банкрот болуп, атаандаштык азайып, монополия күчөйт жана батирлердин баасынын кымбатташына алып келиши мүмкүн дешет. Өлкөдөгү курулуш компаниялардын 90% ашыгы өз эсебинен үй тургузууга кудурети жетпейт. Анткени үйдүн курулушу миллиондогон каражатты талап кылат. Алгач үйдү куруп, анан сатууга 1-2 эле чоң компаниянын мүмкүндүгү бар. Биринчиси, Кыргызстанда монополия орнойт. Анткени чынында мүмкүнчүлүгү бар гана компаниялар куруп баштайт. Экинчи учурда, мисалы, жеке мен кандай мен ойлонуп атам, 3 этаждуу, 2 этаждуу үйлөрдү куруп баштайм, клубный домдорду. Бош турбайм, бирок курам. Бул деген эмне болот? Шаарды биз өстүрбөйбүз, шаарга майда үйлөрдү, чакан үйлөрдү куруу көбөйүп баштайт. Анткени бул шаарга терс таасирин берип баштайт да. Мындан улам Дос курулуш компаниясынын жетекчиси Түгөлбай Сейдалиев башка альтернативдүү жолдорду сунуштады. Ал курулуш компания үйдү бүтүрө албай калса, кардарларга төлөп берүүчү кепилдик каражаты болушу керек деген талап киргизсе болоорун айтты. Ошон үчүн мен ойлойм, бул толугу менен туура эмес нерсе. Бирок ошол эле учурда албетте үй куруучуларга документтерин тездетип берип,
башка кылып баран компаниянын толук мүмкүнчүлүгүн дагы мамлекет күрөөгө алуу темасын караса болот. Ээсинин эмне мүлктөрү бар. Допустим, мамлекеттик күрөө деп коебуз да, допустим. Үйүң дагы билбейм, ошондой бир мүлктөрүң анан банкта реалдуу бир эч жок дегенде $100,000 акчаңы көрсөтүү. Бул эмнени көрсөтөт? Туба эгер сен кура албай, качып, же болбосо алдай турган болсоң, ошол мүлктөрдү мамлекет алып, куруу тартибине карап өтөт да. Өкмөт бул кадам менен батир сатып алуучулардын укугун коргоп калууну максат кылууда. Бирок курулуш компаниялар пайдубалы жок үйдү сатууда кардар менен сатып алуу келишими эмес, акция же шериктеш болуу келишимин түзүшөт. Мындан улам жобо кабыл алынса дагы кагаз жүзүндө калып ишке ашпай калуусу мүмкүн. Юрист Болот Баятов учурда иштеп жаткан мыйзам деле жарандардын укугун коргоого жетиштүү деген пикирде. Үйдүн пайдалуу башталгандан баштап, үстү жабылганга чейин, иши бүткөнгө чейин ал толук түрдө анын сапатыны, финансовый частьсыны, анын графиктин арка кылбай аткандыгы боюнча, анын документациясы боюнча толук түрдө таанышканга укугу бар. Ал мыйзамда так көрсөтүлгөн ал нерсе. Бизде мыйзам бар. Бизде так мыйзам жазылган. Биз ошонун иштөө механизми дагы бар. Просто биз ошону иштөө механизмин катары күчтөндүрүп коюшубуз керек. Механизмди гана күчтөндүрүшүбүз керек. Болду, башка эч нерсенин гана кереги жок бул жерде. Азырынча жобо качан кандай тартипте ишке ашары белгисиз. Үлүштүк курулушту токтотуу боюнча буга чейин да сунушталып келген. Үстүбүздөгү жылы мам курулуш көйгөйлүү объект куруучу деген түшүнүк киргизилерин билдирип, үй алуучулар акчаны компанияга бербей, банкка депозитке сактай турган жобо иштелип чыкканын жарыялаган. Бирок ал толук ишке ашкан жок. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.